Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы жаңылыктар түрмөгү менен мен Тимур Владислав тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Бүгүн дагы Дача суунун 500дөй тургуну Ак үйдүн алдына митингке чыгышты. Барган сайын алар көңүл сыртында калышууда. Акыркы учурларда мамлекеттик каттоо кызматында жасалган кыңыр иштер биринен сала экинчиси ачыкка чыга баштады. Президент учурунда миллионер гана эмес, триллионер да болгон экен. Түрк лирине байган Атамбаевдин акчаларынын жаңы версиялары ачыкталууда. Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаттары талас жергесинде болуп, эл менен жолугушууларды өткөрдү. Кадыржан Батыровго тиешелүү мүлктөр боюнча чыр токтобой, ал тургай учурда анын жерлери мыйзамсыз сатылууда деген сөздөр айтылууда. Бүгүн Бишкекте болжол менен саат 15-тер чамасында катуу шамал болуп, ал көптөгөн шаар тургундарына ыңгайсыздыктарды жаратты. Катуу шамал учурунда борбордогу бир топ бактар кулап, токтоп турган жана жүрүп бара жаткан автоунаалардын үстүнө түшкөн. Кулаган бактарактар электр зымдарын үзүп, автоунаа ээлерине өтө чоң чыгымдарды алып келди. Эске салсак, жыл сайын жазгы, жайкы жана күзгү учурларда болгон шамалдарда бактар кулап, жөнөкөй жарандарга өтө көп чыгымдарды алып келип, адам өлүмү менен да коштолуп жүрөт. Шаардык мэрия жашылдандыруу иштерин жүргүзгөндүгүнө менен карт дарактардан арылууда чабал аракеттерди көрүп келет. Өткөн жылы атайын комиссия шаардагы бактарактардын оорулуулары менен карт дарактарды кыюу боюнча атайын белги коюп, бирок алардын дээрлик көпчүлүгү кыйылган эмес. Ошондой эле катуу шамал борбордун ортосундагы желекти дагы айырып кеткен. Бүгүн 11 апрелде саат 10:51-де Кыргызстандын аймагында очогундагы күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча жер титирөөнүн очогу Кыргызстанда, Какшал тоо кыркасынын түштүк тарабында. Кечиресиздер, түндүк тарабында, Ташкороо айылынан түштүк чыгышка 20 чакырымда, Кургак айылынан түштүк чыгышка 25 чакырымда, Эңилчек айылынан түштүк чыгышка 30 чакырымда жайгашты. Жер титирөөнүн күчү Ташкороо айылында 2 балга сезилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кыйроолор жана жабыркагандар жок экендигин билдирди. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевга ачылган кылмыш иши боюнча тергөө иштеринин мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Бул тууралуу лидердин жактоочулары 24 KG маалымат агенттигине билдиришкен. Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Искен Афиджанов 25 апрелге чейин тергөө аяктап, иш сотко өтүшү керек. Эгер тергөө узартылса, биз баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу ходатайство беребиз деп маалымдаган. Маевскийдин жалган көрсөтмөлөрүнө негизделген кылмыш иши же болбосо эл арасында айтылгандай Маевский гейт мындай турушу менен акырына чыкпайт дешет эксперттери. Бүгүн маалымат жыйынында өлкөдөгү саясий кырдаалга токтолгон Өмүрбек Бабанов оппозиция лидеринин камакка алынышын пендечилик катары баалады. Кыргыз саясатындагы үлкөн фигуранын камакта отурушу менен терең өкүндүрөт деген Республика Ата журт фракциясынын лидери сот бул маселе боюнча адилеттүү чечим чыгарыш керек деген оюн айтты. Мен үчүн, конечно, ушундай чоң саясатчы Өмүрбек Чиркешевдей ушундай тагдыры ушул тияка барып жатканы бул, конечно, чоң өкүнүч. Ал кишинин 2010 жылга карата салымы өтө зор. Кыргыздын саясатынын турусуна да өтө зор да. Бирок ар бир адам пенде экен. Канчалык күнөөсү бар жана Маевский менен, канчалык тиги Мегаком менен күнөөсү жок, аны мен айта албайм. Аны болсо сот далилдесин. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун өзүн-өзү кол салды деген маалымат коомчулукта ишенбөөчүлүктү жаратып келген. Мындан улам бир топ депутаттар бул боюнча иликтөө иштерин жүргүзүү маселесин парламентте көтөрүшкөн. Бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинде башкы прокуратура, ошондой эле жаза аткаруу кызматынын жетекчилери маалымат беришти. Бирок алар Садыр Жапаровдун өзүнүн көрсөтмөсүнөн тышкары башка кылмыштуу иштерин көрбөй жаткандыгын айтышты. Парламент комитети Жапаровго байланыштуу иштин тергелишин көзөмөлдөйт. Башка кабарлардан Астана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саясатташуусуна каршы. Бул тууралуу Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев уюмдун мааракесине карата Мир телеканалына берген маегинде билдирди. Казакстан президенти журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ЖККУ менен НАТОнун ишмердүүлүгүндө эч кандай окшоштук жок экенин айтты. НАТО кансыз согуш маалында идеологиялык жактан тирешүү үчүн түзүлгөн. Тилекке каршы ошол бойдон өзгөргөн жок. Буга каршы Варшава келишими болгон. Бул саясий каршылашуу эле. Бизде андай максат жок. Биз
дайыма ЖККнын саясатташуусуна каршы болуп келгенбиз, деди Назарбаев. Бул сөз менен Назарбаев ушул эле телекомпанияга ЖКК айрым жагдайларды натуудон үйрөнүшү керек деген Алмазбек Атамбаевдин пикирине жооп кылгандай болду дешет эксперттер. Назарбаев ЖКК аймактык коркунучтарды жамааттык түрдө чечүү үчүн түзүлгөнүн жана анын башка нукка бурулушуна Казакстан каршы экенин баса белгиледи. Алмазбек Атамбаев Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы акциясынын үлүшүн 45 миллиард лирге сатканы, аны долларга которгондо 35 миллион доллар болгон деген маалымат тараган. Жарандык активист Эдил Байсалов 45 миллиард лирди ошол учурдагы курс менен долларга которуп, 35 миллион доллар эмес 25.381 доллар болорун жазып чыкты. Себеби ошол учурда түрк лири эң кунсуз акча болуп, 1 доллар 1.643.418 түрк лирине бааланган. 5 апрелде президент башкы прокурорду чакырып, 2003 жылдын 31 январында Измирдеги ишканасынын акциясын 45 миллиард түрк лирасына сатып, аны ошол учурдагы курс менен 35 миллион доллар кылганы жөнүндө айтып берип, тастыктоочу документтерди колуна тапшырган эле. Эми өтө кызык жагдай жаралып жатат. Түрк лирасы кунсуз акча бирдиги катары 2 жолу Гиннес китебине киргизилиптир. Ал жылдардын бири 2001-2004 жылдарды камтыйт. Атамбаев ишканасынын акциясын саткан күнү, тагыраагы 2003 жылдын 31 январында 1 доллардын баасы 1.643.418 түрк лирасын түзгөн. Атамбаевдин 45 миллиард лирасы 27.381 гана долларды түзмөк. 2003 жылы Түркияда 35 миллион доллар киреше алуу үчүн Атамбаев ишканадагы акциясын 57 триллион 519 миллиард 630 миллион түрк лирасына сатуусу керек эле. Түркияда 2005 жылдын ортосунда гана инфляция боюнча жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында жаңы түрк лирасын киргизип, 1 миллиондун алтын нөлүн алып 1 лира кылып бекитишкен. Азырдагы кээ бир түрктөр 1 лираны 1 миллион лира деп, 1000 лираны 1 миллиард лира деп айтышат. 2003 жылдагы доллардын курсу тууралуу маалымат Түркия Республикасынын Борбордук банкынын официалдуу сайтынан алынды. Болот Абдыжаппаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. Акыркы күндөрү Өмүрбек Бабановдун мүлктөрүнө байланыштуу ар кандай сөздөр айтылып жаткан. Бүгүн журналисттерге маалымат жыйын берген Республика Ата журт фракциясынын лидери жер үй алтын кенинде үлүшү жок экендигин, Пенза шаарындагы цемент заводко инвестиция кылгандыгын жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар насыя алып, ири соода борборун салдырып жаткандыгын моюнга алды. Президенттик шайлоонун алдында кара пиар менен каралуулордун жаңы илеби башталды. Белизгейт, Маевский гейт сыяктуу каралуу операциялары Өмүрбек Текебаев менен эле токтолбой, бардык саясатчылардын башына келе тургандыгын бүгүн Өмүрбек Бабанов тастыктады. Эртең сизди мен айткандай эле бирөө жазып койсо, голубой деп койсо, актанып көрмүшсүз сиз. Ушундай болуп калды. Мен атайын айтып атам бул сөздү. Мен үчүн күлкү эмес бул. Азыр мен таң калбайм, эртең күнү кандай сөз чыгат дагы. 100 миллион долларга сатылган жер үй кенинин 20% Өмүрбек Бабановго тийиштүү экен деген маалымат тараган. Ачык аукцион жүрүп жатканда жөнөкөй эле жаран болчумун деген Өмүрбек Бабанов Орусиянын Альянс компаниясынын жетекчиси Муса Бажановду лицензияны сатып алууга ынандырганым чын, бирок үлүшүм бар экендиги жалган дейт. 60% тиги Мусага тиешеси бар экен. Муса Бажаевга. 40% Алик Ибрагимовго тиешеси бар экен. Мага жазып атат 20% мага ошо Мусаныкы мага тиешеси бар деп. Мен айтып кетет элем. Биринчиден, эмне себептен мага 20%-ын бериш керек? Экинчиден, мага бере турган болсо, мен эч жерде иштебесем, мен ачык айкын эле өзүм оформить ете албайм 20%. Талас элине барып эле айтпайм, мен мына 20% меники десем, ким каршы болот мага? Өкмөт жер үйдөн түшкөн 100 миллион долларга 100 мектеп саларын жар салган эле. Кийинчерээк мектепке деген акчалар көчмөндөр оюнуна сарпталып кеткени тууралуу маалымат тарады. Бул туурасында Өмүрбек Бабанов чын эле билбейби же билмексем болуп койдуу ким билсин, бирок сурап көрөм деди. Аны болсо өкмөт ошо жана 100 мектепти курабыз деп туруп колдонду. Калган акчаны каяка жумшады. Аны сурасак болот. Сиз туура айтып атасыз. Биз депутат катары сурасак болот деген акчаны. Мен аны сөзсүз көтөрүп сурайм. Кандай болду депчи тагдыр ушул акчаны. Бирок мен жана көчмөндөргө кетүү деп аны мен далилдей албайм да. Андай маалыматым жок. Орусиянын Пенза деген шаарында курулган цемент заводко Өмүрбек Бабанов инвестор болгонун моюнга алды. Ал жерде менден башка инвесторлор дагы бар. Ошол цемент заводко салган акчаны Кыргызстанга деле салсам болмок. Бирок ал учурда кырдаал кандай болчу экенин баарыңар билесиңер деди. 2007-жылы силер жакшы билесиңер. Вакиевдин заманында Кыргыз пахта заводун, Жалал-Абадта пахта заводун басып алып туруп, бизди киргизбей ошо жерге. Биз 40 000 тоннага чейин сырец пахтаны алчык. Бизди киргизбей. Аягы эмне менен бүттү?
аяғы жанагы асфальттын алдында жаткан кабелдердин баарын чыгарып кетишти. Ташталганы чыкты. Бүгүнкү күндө ал завод базарга айланды. Ошентип биздин мүлкүбүздү тартып алып атса, НТС'ти тартып алса, биз кантип инвестиция кылабыз? Силер кылат белеңер ошондой инвестицияны? Орусияга инвестор болгон Өмүрбек Бабанов кайра Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар кредит алып, Бишкектин борборуна ири соода борборун салдырып жатат деген маалыматта дагы чындыктын үлүшү бар экен. Тиги Бишкекте курулуп аткан алыш-бериш маркети жана Азия молл боюнча менин тууганым акылдашууга келишти. Бул жерге мындай кыргызско-российский фондко кайрылсак болобу дейт. Мен айттым, конечно, кайрылгыла дедим. А эмне кайрылса болбойт? Неге кредит алса болбойт? 500 миллион доллар туруп 1%-тен ошонун канча бир акчасы ошакта болсо, келсин Кыргыздын экономикасына иштесин дедим. Ошондой эле алыш-бериш маркети башкаларды деле российский фонд каржылаган. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду айыл чарба жана башка өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү үчүн түзүлгөн эле. Анан эмнеге соода борборун салууга насыя берип жатат деген суроо туулду. Мен ойлойм, алардын жана сиз айтып аткан уставында бул нерсе каралган. Каралбаса алар бербейт болчу. Себеп дегенде алардын аудити бар. Ошентип Өмүрбек Бабанов актанам деп жатып, эл оозунда айтылып жүргөн имиш божомолдордун бардыгын тастыктап салды окшойт. Кыргыз-Орус фондунан насыяны канча пайыз менен алганын ким билсин. Бирок өзүнө тийиштүү болгон Кыргызстан банкы ишкерлерге насыяны 20%дан берет. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. Депутаттар өкмөттүк күндө карала турган маселелерди эртелеп өкмөткө жөнөтүүгө каршы. Бул туурасында Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетте маалым болду. Бүгүн эл өкүлдөрү өкмөттүк саат менен өкмөттүк күнгө өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулашты. Комитетте каралган ушул маселе туурасында кабарчыбыздын материалы. Өкмөт 3 айда бир жолу Жогорку Кеңешке келип отчет бериши керек. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети бул маселени талкуулады. Анда өкмөттүк саат менен өкмөттүк күнгө өзгөртүү киргизүү маселеси каралды. Аталган комитет мыйзамдын долбоору боюнча өкмөттүк күндү өткөрүү процедурасын өзгөртүү сунушун карашты. Ага ылайык министрлер кабинетин эртеле даярданып келишин өкмөттүк саатта эле калтырып, ал эми өкмөттүк күндө ар кандай суроолор берилиши керек деп чыгышты. Өзүбүздүн пикирлерди айталы, рекомендацияларды айталы, живой дискуссия болсун да. Бирок өкмөттүн өкүлү эски редакцияны эч өзгөртүүсүз калтырууну сунуштап чыкты. Өкмөттүк саатта киргизип атканыңыздар туура, колдойбуз. Анан өкмөттүк күндө да буга чейин редакцияда бар болчу, ошол мурунку редакцияда эле калтырып берсеңиздер. Айнур Алтыбаева өкмөт мүчөлөрүнө суроо бергенде алар азыр даяр эместигин айтып, кат жүзүндө жооп берели деп келишет. Ошондуктан алар эртеле даярданып келсе жакшы болмок деген пикирин билдирди. Азыркы рет менен өткөнүнө туура болот. Өкмөт күн түн дебей бардык маселелерге жооп берүүгө даяр болушу керек дейт Алмамбет Шыкмаматов. Анткени өкмөттүк күндө эл өкүлдөрү өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышы керек. Өкмөттү түнүшүндө койготуп туруп сураса өз ишине тайсалдабай, кагаз карабай, эртеңдебей жооп берүүгө даяр болуш керек. Ошондой өкмөттүбүз калыптандырыш керек. Айрым депутаттар өкмөт 3 айда бир жолу келип маалымат бере албаса, мындай өкмөттүн зарылдыгы жогун белгилешти. Бир кварталда бир жолу, 3 айда бир жолу, бир жылда 4 жолу экен да. Өкмөткө ачык айкын депутаттар суроолун берип алыш керек го дейм да. Анан өкмөт буга да дайым болуш керек да. Өкмөт башчысы бул маселеге жооп бере албаса, анда аны жумуштан алыш керек анда. Жыйынтыгында өкмөттүк саат менен өкмөттүк күнгө өзгөртүү киргизүү сунушу добушка коюлуп, 3-ө каршы 8 макулдугун берди. Иззат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Акыркы учурларда мамлекеттик каттоо кызматында жасалган кыңыр иштер биринен сала экинчиси чыгып жатат. Анткени аталган мамлекеттик кызматы тарабынан паспорт жана неке күбөлүктөрдү берүүдө бир топ мыйзам бузуулар жана коррупциялык жагдайлар аныкталган. Бул ишти Жогорку Кеңештин депутаттары жана өкмөт тарабынан куралган жумушчу топ иликтөөгө алып, бүгүн Жогорку Кеңештин кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинде маалымат угулду. Мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзамсыз иштер туурасында Жогорку Кеңеште талкууланды. Атайын түзүлгөн жумушчу топ паспорттордун жасалма жол менен берилишин, транспорт каражаттарга берилген мамлекеттик номерлердин мыйзамсыз сатылышы жана ушул сыяктуу бир топ мыйзамсыз иштерди иликтеген. Булардын катарында неке тууралуу күбөлүктөрдүн берилишин дагы айтууга болот. Бишкек жана Ош шаарында 4 миллион 381 784 сом жалпы
суммасында үйлөнүү үлпөттөрү 808 жолу салтанаттуу каттоодон өткөрүп, 2.592.136 сом таза киреше алган. Бул фактылар боюнча дагы укук коргоо органдары иктеп, мыйзам чегинде укуктук баа берүүгө керек. Депутат Искендер Матраимов нике күбөлүктөрү 25 эсе кымбат берилип келгендигин маалымдады. Ошол эле кезде Мамгаттоонун мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашев нике күбөлүктөрүн берүүдө эч кандай мыйзам бузулбагандыгын айтып, тескерисинче коррупционерлердин сол чөнтөгүнө кетип жаткан миллиондорду мамлекетке кайтаруу аракети болгондугун билдирди. Бул жерде ансыз деле $100 шыпырып алчу экен. Тойго барганда. Ошону биз мамлекетке буралы. Мамлекет тапсын бул акчаны. Мамлекетке түшсүн деген максаттан жасалган. Мыйзам бузуу жок. Баарын айта албайсыз да сиз алчу депчи. И плюс алгандар менен антип күрөшпөш керек да. Мне кажется, совсем бөлөкчө ыкма тандап алгансыңар да, и абсолютно мыйзамсыз бул. Анан бир кызыктуу ноу-хау. Мне кажется, башка эч жакта болбосо керек мындайчы. Регистрацияны бирөө кылат экен дагы мамлекет структура, а вручение болгондо бар бир частный организация бар вручениясын кылып коюш керек экен. Ошондо 20 эсе көп, 25 эсе көп кылып баасын. Туура эмес, мне кажется, кайсы жагынан алса дагы, анан решениеде, мне кажется, кескин эле бир чара болуш керек да биздин. Эң кызыгы мамлекеттик каттоо кызматындагы бир топ жылдан бери жасалып келинген мыйзамсыз иштер укук коргоо органдарына эми гана аныкталгандай. Ал эми монополияга каршы кызматы жана коррупцияга каршы күрөшүү кызматтары аудиттерди эми жүргүзүп, жыйынтыгын кат менен билдире тургандыгын айтышты. Ошол эле кезде депутаттар мамлекеттик кызматты өз менчигинде пайдалангандарды жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын айтышты. Регистрация кылып тойго барса, аяктан акча урдасаңар, бул жерге келип номер берсеңер, бул жерден тура калып туруп, 2 ай эле, анан 3 ай эле деп, бул эмне частный собственность силерге. Бул градиент эмес да, баягы маяп келген фирма эмес да сеники. Бул жерден государственный масштабта угуп туруңуз сизге. Угуп алыңыз. Бул жерде абдан иш, абдан чатак, ошон үчүн бул жерде органга берип нормально караш керек. Жыйында шайлоо өткөрүү үчүн сатылып алынган урналар, заманбап паспорт жасоочу аппараттар мыйзамсыз келгендигин айтышкан депутаттар Тайырбек Сарпашевдин тушундагы мамлекеттик каттоо кызматындагы фактылар боюнча укуктук баа берүү тапшырмасын башкы прокуратурага тапшырышты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Мамлекеттик миграция кызматында иштеген жаран $2000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, финансы полициясына арыз түшүп, анда миграция кызматынын өкүлү чет элдик жаранга виза алуу үчүн тийиштүү документтер топтому менен камсыздоодо берген жардамы үчүн $2000 өлчөмүндө пара сурап жатканы айтылган. Айыпталуучу акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Учурда аталган окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иши уланууда. Аламүдүн базарындагы табылга соода борборунда ижарачылар митингке чыгышты. Буга себеп жаңы башчыларынын киргизген фискалдык саясаты болгон. Администрация мындан 20 күн мурун алмашкан. Ушул аралыкта алар уна токтотуучу жайдын баасын кымбаттатып жиберишти. Эгер мурда биз 1500 сом төлөсөк, азыр 2000 сом төлөй баштадык. Биз буга көзүбүздү жумуп койгонбуз. Эми болсо ар бирибизди 380 000 сомдон төлөгүлө деп жатат. Эмнеге экени түшүнүксүз дешүүдө сатуучулар. Сатуучулардын айтымында аталган борбордун жетекчиси Арзымат Боотаев бул 300 000 сом каражат кайтарымсыз депозит деп билдирген. Ал эми кимге мындай талаптар жакпаса, соода орундарын 3 күндүн ичинде бошотуусун талап кылган. Ижарачылар тактагандай соода борбордун администрациясы аларга ижара тууралуу келишимди узартпай жатат. Ал эми келишим өткөн жылдын ноябрь айында эле соңуна чыккан. Элдердин чогулуп аткан себеби 27-мартта биздин бутиктерибизди алып коюшту. Анан биз ошо бутикти ошончо жылдан бери кайтарып отуруп, эмнеге биздин бутиктерибизди алып койдуңар деп чыксак, айтып атат, силер эме депозит төлөгүлө. Депозитте аны кайра возврат болобу десек, болбойт деп ошентип айтып атышат. Биз ишкерлербиз, бул жерде биз бутиктен соода кылабыз. Биздин талабыбыз бул администрация тарабынан депозит боюнча түшүндүрүп берүү. Биринчиден, экинчиден договорду узартып берүү бизге. Себеби биз көп жылдан бери бул жерде иштетебиз.
Бийлик билмексен болгону менен Дача суу айылынын жашоочулары күн алыс нааразылык иш-чараларын өткөрүп келишүүдө. Бүгүн дагы Дача суунун 500дөй тургуну Ак үйдүн алдынан митингге чыгышты. Алар бийликке аталган дачага айыл деген статус берүүсүн жана элди башка жакка көчүрүү керектигин айтышууда. Толугураак кийинки материалдан көрө аласыздар. Биз шайланган депутаттар эл алдына чыксын! Нааразычылык акциясына чыккандар Жогорку кеңештин депутаттарын, төраганы жана биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиевди чыгып, өтүнүчтөрүнө жооп беришин талап кылышты. Биз азыр талап кылабыз кооптуу жерлерин, линияларды жана өздөрүнүн мыйзамына ылайык, эл аралык мыйзамына ылайык 1,5 километр жерине чейин көчүрдү. Андан нарактагы 10 дача бар. 10 дачанын мыйзамдуу жерлерине мурдагы берилип келген талаптарына, мурдагы берилип келген, өстөрү берилип келген немелерин, убадаларын, айыл статусын толук шарттары менен берсин деп талап кылып атабыз. Эки талабыбыз бар. Мыйзамсыз жерин көчүрсүн, мыйзамдуу жерин айыл статусын берип. Жергиликтүү тургундарды ызаланткан дагы бир көйгөй бул учак кырсыгынан бери 3 ай өтсө дагы бийлик башчыларынан бири келип кабар албаган жерлери жок экендигин белгилешүүдө. Мына ошондой каргашалуу окуя болуп отурса дагы мен эмнеге нааразымын? Мына Ак үйдө отургандар, мамлекет башчыбыз, президентибиз Атамбаев бир барып бизге көңүл коюп койгон жок. Көңүл айтып да койгон жок. 40-ында да күттүк, ошол жакындарыбызга барыпчы. Ошондо да көңүл сурап барган жок. Премьер-министр! Чыксын! Премьер-министр! Чыксын! Чоң рахмат, азыр бул Элдин арасында Чүй обласынын губернаторунун биринчи орун басары Турузбек Султаналиев жүрдү. Анын маалыматына караганда, Дачанын жашоочуларынын талабын аткаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Биз айтканбыз. Сокулук районунда, Аламедин районунда, Ысык-Ата районунда жерибиз жок көчүргөнгө. Эгерде өкмөт бизге тапшырма берсе, биз бөлөк райондордон карашыбыз мүмкүн, карасак болот деп элге айтканбыз. Митингдин катышуучулары талаптарын аткарылмайынча нааразычылык акцияларын улантып, коңшулаш Атүгүл дүйнө коомчулугуна көңүл бурдурууга аракет жасай тургандыгын белгилешти. Жанара Эсенова, Талант Жапаров, Сентябрь. Кадыржан Батыровга тиешелүү мүлктөр боюнча орун алып келген талаш тартыш дагы деле уланууда. Жалал-Абад шаарындагы Батыровга тиешелүү мурунку консерва заводунун орду улутташтырылып, бүгүнкү күндө элдик ишканасынын карамагында турат. Аталган жер учурда мыйзамсыз сатылууда деген арыз менен укук коргоочу Анарбай Орозов кайрылган. Бирок Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана элдик ишканасы аны четке кагып жатса, облустук прокуратура тарабынан аталган арыз боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп баштады. Теманын уландысы кийинки материалда. Жалал-Абад шаарындагы Кадыржан Батыровдун улутташтырылган объектилеринин бири болгон мурунку консерва заводу 2 гектардан ашуун аянтты ээлейт. Аталган заводдун орду учурда бөлүнүп сатылып жатат деген арыз менен укук коргоочу Анарбай Орозов биздин каналга кайрылды. Анын билдирүүсүндө бул жер бүгүнкү күндө улутташтырылган. Заводдун ордун сатууга мыйзам жол бербейт. Бул мүлктөрдүн эч кимге сатканга, бирөөгө бергенге, бирөөгө тартууланган болбойт да. Бул территория каалагандай бөлүшүп, ошо 2 гектар жерди каалагандай бөлүшүп, мына жерди мына бөлүп туруп 2 гектарды бөлүп, булар мындай даяр зданияларды талкалап, даяр нерсени талкалап аткандан бул деген кылмыш да. Ал эми үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тарта облустук прокуратура арыздын негизинде текшерүү иштерин баштаган. Прокуратура кызматкери Азамат Жунусов иштин кызыкчылыгы үчүн азырынча ачык маалымат берилбей турганын билдирди. Анын белгилөөсүндө жакынкы күндө териштирүү иштери аягына чыгат. Ар бир жаран мамлекеттик органга, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылса, мамлекеттик кызмат адамы ал арызда көрсөтүлгөн дооматтарды текшергенге милдеттүү. Апрель айынын башында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы аркылуу келип түшүп, азыркы күндө арызда көрсөтүлгөн дооматтар боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жана мен ойлоймун, арыздын жыйынтыктары менен мыйзамдуу жана негиздүү чечим кабыл алынат. Белгилей кетсек, буга чейин Батыровдун улутташтырылган мүлктөрүн ишке киргизүү үчүн элдик ишканасы түптөлүп, объектилери өткөрүлүп берилген. Бир эле адам каяктагы эле баягы слухтарды распространять этип сатты деген мен ишенип алып туруп, ошону ажиотаж кылган это туура эмес дейм да. Себеби бул малга чейин ГПЛдик бир да мүлктү, бир да метр жерди эч кимге частный немелерге сатканга эч кандай немеси да укугу жок.
Маалыматка караганда консерва заводунун ордуна Жалал Абад шаарынын бийлиги муниципалдык базар ачууну көздөп, ал боюнча тийиштүү тараптарга кат жолдогон. Ал эми жергиликтүү бийлик аталган жердин сатылуусу боюнча арызды четке кагып, консерва заводунун жерине эч кандай катыштыгы жоктугун айтышууда. Болгону ал жерге базар курулса, шаардык казынага пайда алып келип, базардагы орун тартыштыгы жоюлмак дешет. Ал жерден тапшырма берилген, өкмөткө ошол мөөнөтү менен өткөрүп берилген. Бүгүнкү күндө космостук тарабынан эч кандай эме бериле элек. Космостун балансына бизге өтүш үчүн ал өкмөттүн токтомунун негизинде бизге өтөт. Биз ал жерге азыр ээ боло албайбыз. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, зданияны бузуп кетти. Автостоянка кылып атышат. Анан эми өзү элдик өзү билет эмне кылып атканын. Гүлзада Туробекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин жан сакчылары убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Заноза Кеджи жазып чыкты. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 16 февралга караган түнү Эркин Мамбеталиев курал жарак менен кармалган. Аны уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери кармаган. Мамбеталиев жана жакындары эки автоунаа менен кетип бара жаткан. Автоунаадан аңчылык мылтыгы менен травматикалык курал табылган. Аларды алып жүрүүгө уруксат берген документ болгон эмес. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгына алып келишип, сурактан кийин кое берилген деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында Мамбеталиевдин эки жан сакчысы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштери жүрүүдө. Эркин Мамбеталиев өзү күбө катарындагы тиешеси жок. Ага эч кандай көрсөтмө берилген эмес. Акыркы саясий кырдаалдарда Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна болгон сын пикирлер көп айтылууда. Себеби күч органдары тарабынан көптөгөн жарандардын укугу тебеленген учурда Акыйкатчы институту мыйзам чегинде укуктук билдирүүлөрүн жасай албай келүүдө. Мындан улам Жогорку Кеңештин Атамекен парламенттик фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов омбудсмен жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Мыйзам долбоорунун башкы максаты Акыйкатчы институтунун саясий көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган. Долбоор парламенттин тармактык комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Бұл омбудсмендин көз карандысыздыгын камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү. Буга чейин билесиңер, омбудсмен институту ушул кандайдыр бир саясий процесстерде бир субъект болуп, омбудсмендин отчетун укканда, эгерде Жогорку Кеңеш отчет канаттандырарлык эмес, же канаттандырарлык, анан жумуштан кетсин деген механизмдер бар эле да. Азыркы биз сунуш кылып аткан нормада омбудсмен 5 жылга шайлангандан кийин омбудсмендин отчету маалымат катары гана Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынат. Анткени омбудсменди ушу шайлап атканда Жогорку Кеңеш 5 жылга шайлайт. Омбудсмендин кандайдыр бир көз карандысыздыгын камсыз кылуучу ушул механизм, аны ушул баягы көпчүлүк жарандык коом депутаттардын колдоосу менен ушул сунуш киргизилген. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Талас облусундагы шайлоочулары менен жолугушты. Аталган аймакка болгон иш сапарынын алкагында Кара Суу айылында Калмурат Оразалиевдин жаркын элесине арналган ордо турнирине катышты. Андан соң Бекмолду айыл өкмөтүндө спорт залдын ачылышына катышып, волейбол боюнча турнирге күбө болду. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Башка облустарга салыштырмалуу Талас облусунун ордо боюнча оюнчулары өздөрүнүн мыкты чеберчиликтери менен белгилүү. Талас район Кара Суу айылында Калмурат Оразалиевдин элесине арналган ордо боюнча облустук мелдеш өткөрүлдү. Ага 24 айыл 4 райондун командалары келип катышты. Калмурат Оразалиев убагында спорттун бардык түрлөрү менен машыккан. Ал шашки, шахмат, чуркоо, күрөш, футбол, улуттук оюндардан көкбөрү, ордону жакшы өздөштүрүп, алдыңкы орундарга жетишкен. Анын элесине арналып жаткан турнир бул жолу алгачкы рет өткөрүлүп жатат. Бирок мындан арыда жылына өткөрүлүп турат дешет анын уюштуруучулары. Калмурат доодубуз ордонун бир нече жолку республиканын чемпиону Кыргыз республиканын. Ордо оюнун билесиздер, Манас атабыз ойногон, ордону баатырлар ойногон. Калмурат Оразалиевдин жаркын элесине арналып өткөрүлүп жаткан турнирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бакыт Төрөбаев, Мирлан Бакировдор да катышты. Алар таластык ордо боюнча оюнчулардын келечеги чоң экендигин белгилөө менен байгеге 15 000 сом салымдарын кошту. Бул жерде дагы элдин ынтымакка чакыруу, элдин биримдикке чакыруу, ушул спорттун үстүндө жакшы дошчулук болот деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз дагы ошого тилектешпиз. Талас областынан мыкты инсандар чыккан. Мыкты спорттун чеберлери,
ишкерлер чыккан. Учукур эмес, мындан да уланат деп мен ишенем. Ушул эле күнү Талас району Сасык Булак айылында болсо, волейбол боюнча Кыргызстандын биринчилиги да болуп өттү. Ага облусубуздан жана өлкөбүздүн башка аймактарынан жана да коңшу Казак мамлекетинен спортчулар келип катышты. Аталган турнир бир туугандар Замирбек жана Сабырбек Абдыкеримовдордун жаркын элесине арналып өткөрүлдү. Оюнга жалпысынан 15 команда катышты. Анын расмий бөлүгүндө ага келген конокторго сөз берилип, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев турнирдин байге фондуна 30 000 сом каражат берди. Волейбол боюнча Кыргызстандын биринчилиги да кызыктуу оюн менен коштолду. Бул күнү аталган райондо спорттук бир катар оюндар өтүп, дени сак жашоо образы даңазаланды. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Алдыда эртең күнгө карата аба ырайы менен мен Таттуу Розбаева тааныштырам. 12 апрель өлкөбүз боюнча күтүлгөн аба ырайынын болжолу. Түнгүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 5-10 градус жылуу болот, күндүз 15-20 градус жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 8-10 градус жылуу болуусу күтүлөт, күндүз 18-20 градус жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 5-10 градус жогору болуп, күндүз 15-20 градус жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градуска чейин жогору болуп, күндүз 10-15 градус абанын температурасы жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин жогорулайт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус жылуулап, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус жогорулап, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 7-9 градуска чейин жогору, күндүз 15-17 градуска чейин жылуу болуусу айтылат. Сиздер эртең күнгө карата аба ырайы менен таанышып алдыңыздар. Саламатта калыңыздар.